Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги маегибиз жарык көргөн турат. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Бүгүн кезектеги буйруса чыгармачыл маек. Бул коногубуз кесип боюнча актер, учурда ырчылык менен алектенет. Алектенгенде дагы өзгөчө өзүнүн почерки бар чыгармачылыкта. Бүгүн ырчы, актер Бакас бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сау жакшы. Жакшы. Аман эсенби? Жакшы Кудайга шүгүр. Учурашсак да негизи камера кайра ушунда учурашып каласыз. Кандай жүрөсүң? Жакшы, рахмат. Аман эсенсиңби? Кудайга шүгүр. Эмне ооруп атасың? Эмне сыркалап атасың? Кыштын ушунусу менен кызыкта дегендей. Бир кандай экен? Көлгө жакшы, Кудайга шүгүр. Барып ата-энебиз менен учурашып, жүрө жолдош, досторго жолугуп, жаңы жылдын башы менен деп акыбалдан сурап, ошентип келдик. Куттукташыппы? Жок, куттуктагандык эмес, баягы акыбал сурашып, кандай жатасың? Ал акыбал. Малжан аманбы? Ай. Балыкчы сен балалык көз карашың менен. Аябай. Шамалы чачман сылап. Таманым ташына сүрүлүп. Өзгөчө балалык күндөр ушу балыкчынын көчөлөрүндө калды. Аябай керемет шаар. Баягы көбү айтат, эски шаар, ташталып калган шаар депчи. Азыр барсам аябай өнүгүү жолунда экен. Ошо өлкө башчылары аябай көңүл буруп атат го азыр. Аябай көңүл бурулуп, мамлекеттик казынага аябай акчалар бөлүнүп, алдыга жылып атыптыр. Кубандырган ошо болду. Көп шаарлардын арасында балыкчы бар экен да? Ооба да, албетте. Биринчиден ата ордосу, ата өргөсү, ошонусу менен ата-энем балыкчыда турат. Балыкчы дегенде эле биринчи ата-энем эске келет. Жора жолдош, тууган уруктар. Ошо балыкчынын кандай? Балыкчы шамалы менен да өзгөчө. Шамалы менен, тентек балалары менен. Ошолордун арасында Бакас да бар беле? Тентектердин арасында. Ооба, мен аябай эле шок болдум. Кудайга шүгүр. Канчалык тентек? Жакшы эле болдум го дейм. Бир ары барып бери келдим дегендей. Ал эмне деген ал? Каяка барып келдиң? Шок болдук. Көбүнчө баягы жора жолдоштор дагы. Эми балыкчы негизи балдар тентек да. Мен да ошолордун катарында жүрүп, шок кылып, атаман да алай таяк жеп, апаман да алай таяк жеп, шоктуктун айынан да. Анан ушул биздин Бишкек шаарындагы театралдык окуу жайга келип, анан токтолуп, анан ушинтип өзүмдүн өнөр жолундагы аз да болсо көрмөндарымды табып. Маалымат иретинде көрүүчүлөргө биз ошол Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын астында театралдык окуу жайда бир жерде окуганбыз. Мен бүтүп кеткенден кийин биздин мугалимдерибиз Эркиндик Эмбердиев мынакей ушул жигиттерди тарбиялап, окутуп, эстеп өстүргөн да, чоңойткон. Бир мектептин балдарыбыз да. Анан чыгармачылыкта негизи балыкчыны карап көргөндө көбүнчө мындай репортагандар го. Ал репортагандар көп. Кызыккан жоксуңбу? Жок, мен стилим башка дейм, мен кантип реп айтам. Жок, бул кийин эле болду бул стилчи. Кийин чыкты да. Жок, мурун эле чыккан, тиги биз бала кезде эле жана Кигас, Мигас деген балыкчынскийлер да. Ооба. Көчөдө монуп жүргөндө, отургандар да. Ооба да. Мурун эле бар болчу, мына азыркылардан, мисалы үчүн жаштардан Фриман. Ооба. Мен курактуу. Ага чейин Баястан байке. Ушулардын баары балыкчынскийлербиз атак. Чынында балыкчыда баягы чыгармачыл инсандар бир канча. Алардын арасында сен да барсың. Өзгөчө, чындыгында чыгармачылык аябай өзгөчө. Билгендер, уккандар, жакындан тааныгандар, чыгармачылыгын сыйлагандар мындай башкача өң менен көрүнүп турасың да. Баары бир толтура чыгармачыл инсандардын арасында сенин почеркиң башка. Театрга келгенден кийин окудук баарыбызчы, туурабы? Актерскийде окудук. Башкы кесибиз актерлук. Бирок азыркы сен кылып аткан жумушуң бул ырчылык. Эмнеге? Ачка калып калбайын деп. Ачык айтканда? Жак. Эми бул мен ырчылык, эми актер баарын кылат да.
өзүнүн талантына жараша бийлейт, ырдайт. Бул менин ырчылык. Бул негизи бала кезден берки кыялым. Бала кезден ушул ырчы болом, ырдайм, чоң сахнага чыгам деген кыялым бар болчу. Анан театралдык окуу жайга келип тапшыргандан кийин оюм өзгөрүп, артист деген кандай болуш керек, артист деген деги эле ким, артист эмне кылыш керек деген нерселерди көбүрөөк маалымат алып, анан артист баарын кыла алат экен, ырдай алат экен, образ жаратат экен, бийлей алат экен. Кыскасы артист да. Анан бул менин чыгарып аткан ар бир чыгармам, тартып аткан ар бир клибим мен үчүн чоң бир спектакль десем туура болот да. Моноспектакльдерби? Моноспектакльдер. Ошондо туура болуп калабы? Бул образды, бул сага азыркы сахнада алып жүргөн бакасты мен билишимче баягы Эркин Эгембердиевдин сунушу менен, ошонун жардамы менен болгон болуш керек, Ооба, мен ошо театралдык окуу жайда окуп жүргөндө ошол өзүмдүн устатыма барып окууну бүтөбүз, эми эмне кылабыз? Сен өзүңдүн оюң, менин оюмду сурады да. Менин оюм менен эсептешти. Агай, мен ушундай ырдайын деп атам. Ырдайм мен дедим. Кантип ырдайсың дедим. Ал киши да мына башкача суроолорду берет. Кантип ырдайсың? Ушул ырдайм, менде бир идея бар деди да. Агай өзү. Мен ошону кылсаң, сен эстрада шоу чөйрөсүндө өзүңдүн ордуң болот, өзүңдүн стилиң болот, өзүңдүн аудиторияң болот деди. Кандай десем, мондай деп турган. Пылантың жеңе, ай жеңе, ой жеңе деген ыры бар экен да. Мына мону ырдайсың, жаздык. Кантип ырдайм? Мен башында баягы ырдап атканда бизден баягы көбүнчө эле академический ырдап, анан баягы үңгө салып эле, Алымдардан жылтырак костюм кийип алып эле, анан беттерин жалтыратып эле жүрөгүмдү эледим деген нерселер көрүнүп калган да, бизге сиңип калган да ошол нерселерчи. Баарыбыздын көңүлүбүз эми анан мен монтип баштадым. Пылантың жеңе, ай жеңе, ой жеңе. Болбойт деди. Кандай кылып ырдайм? Характер бер деди. Образ бер, образына ырда, характер менен ырда, характерин чыгар деген. Анан жанагы характерлер чыкты да, "What жеңеке жеңеке" дегенчи. Анан ошентип ошол чыгармасын биринчи берди. Анан ырды чыгарып, клипти тарттып, даяр болгондон кийин элге суналы деп турганда, сен аябай сынайт деди да. Сен аябай сөзгө каласың. Көп киши сени тепкилейт. Келесо деп айтат. Адамдын оюна келбес сөздөр менен айтат. Ошону көтөрүп, чыдап кетсең жеңесиң деди да. Анан чын эле ошол устатым айткандай эле болду. Андан кийин андай эмес, момдай деген. Эмне деген сөздөр айтылды? Мисалы, эми баягы биздин баягы ар кимдин ой жүгүртүүсү ар кандай да. Эмне болгонурчу? Шайтандай болгон дагы кимиси чыкты. Кайрат Кыргызбутов ушул эле калдыбы? Бул кайсы голубой депчү баягы ошентип айтты да. Ошол чейинби? Мен өзүмдүн ишимди кыла бердим. Кудайга шүгүр, азыр мына аз да болсо эл тааныйт дегендейчи. Ушул өнөр жолунан кетпей эле ушул жерден ырыскыбызды таап жеп атабыз. Анан баягы сөз айтылат го. Казанды жага берсең, кайнап чыгат, ишти кыла берсең, майнап чыгат депчи. Анан кыла бердик. Анан убакыт сааты келип, мына 2023-жылдын 21-октябрда зал толтура. Жеке алгачкы шоу кесүү концертибизди биздин Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда жаркыратып берип койдук. Жандуу 2 саат. Жалгыз. Сахнадан кетмей жок. Кудай буйрса жакында концертте чыгарабыз муну. Аз күндө. Кудай буйрса, анан ошол жерден көрсөңөр болот да. Сонун болду. Даярдык учурларын угуп калгам. Көрүп дагы кичинекей атырбактарын көрүп калдым, кесиндилерин, үзүндүлөрүн видеого тартып алгандарынчы. Анан
мен оюмча мен деле мисалы Бакастын концертин ошондой элестеткем да. Мындан баягы жөнөкөй туруп алып статично деген нерсе барго, андай болбош керек болчу да. Өзүң актёрсуң, өзүң баягы интернетте бир видео барго, харизмасы күпүлдөйт деген бир видео бар. Күп деген. Ансыңарында эле бул жигиттин харизмасы эми укмуш чын эле. Барыңар көрүп жүрөсүңөр, барыңар билип жүрөсүңөр. Бул нерсеничи, ошол образды кабыл алыш кыйын болду туурабы? Ооба. Денеге сиңириш кыйын болду. Ооба. Мен ошол ушурда абал эле билгим келип атты, анткени бул катардагы сенин группалаштарың, мисалы байкелериң, инилериң эртең бурсун ушундай сунуш түшсө, алар дароо эле макул, мен да чыгам деп мисалы айтышы мүмкүн, сенден кийин сени көрүп туруп. Бирок сага окшогон эч ким чыга элек да, бул жок нерсе болчу да. Эгерде негизичи азыр баардык нерсе орусча айтканда доступный болуп калды го. Анан эл баарын көрүп атат, мисалы үчүнчү. Мен оюм боюнча баардык нерсеге баягы элдин көзүнө мындай көнүмүш адат болуп калды да. Ошондой эле көрөт да. Азыр чын эле жарып чыгам десең, бир өзгөчөлүк керек да. Бир өзгөчөлүк керек. Көбүнчө бизде ырчыларда өзүлөрүнүн стили жок, мисалы үчүнчү. Ушинтип эле айта алам. Көптүн бири. Эгерде мен бул стилди, бул образды, бул Бакасты жасап чыкпасам, мен деле шагыраган таштын шагыраган бир шагылдын арасында мен деле бир таш болмокмун да. Эч ким көңүл бурмак эмес. Барып анан уже ырларың чыкпай, киши тааныбай. Ушинтип калганда мен деле койчу. Бул жолу меники эмес окшойт. Москвага бир барып келе калайын. Аята. Бир барып келе калайын да. Баягы чыгармачылыкта эми өзгөчөлүк керек да байке. Үйдөгүлөр эмне деди? Ата эне эмне деди? Дос жарым эмне деди? Мисалы үчүн үйдөгүлөр эми барбыр ата эне да анан апам айтчу. Кебетең бузбайлар дабайсыңбы? Жөн эле мындайлар дабайсыңбы депчи. Анан барып анан элдин оозуна алынгандан кийин уже анан азыр унчукпайт мисалы үчүн. Мисалы үчүн азыр мен тойго барып спокойно жана Асылбек байкенин ырын ырдагам. Чагылган карындаштычы. Ошону ырдагандан кийин бул сага болбойт экен деди. Жок, сонун жарашканбы? Жок, жараш. Эми баягы мен внутренний неме менен берип койгом да. Переживание мененчи. Анан бир тойго барып калдым. Ушул жерден айта кетейин. Тойдун башы Таңатар Акматов деген тамада бар го. Жакын саналашым анан. Ошол алып барып атыптыр. Канчага барайын, 8ге келе калчы деди. 8ге бардым. Барып эле той жаңы башталып атыптыр. Жайдын күнү да кеч башталат го. Анан барып эле анан чыгып эле. Элдердин баары жаңы отуруп анан мен дагы азыр кирип кетсем кандай болот дедим анан. Чыгып туруп жай ырдадым да ошол элечи. Чагылганда дай ырдап бүттүм анан. Бөлөнү ырдап бир аз айланып жүрөм да мен эл менен жакат да мындай өзүнчө бер жакта туруп алып өзүнчө же элге кире албай, же ырын нормально аткара албай калган адамдай болбойчу. Элге кирип, элге сиңип, эл менен болсоң сонун. Анан алар да колдоп турса анан бир-эки жолу подарка таратсам, жаңы келип эле мынтип мени карашып элечи. Өздөрү неудобно болот, сразу башталып кетсе, көнүш албай атат да анан. Мейли деп эле анан ырдап бүттүм анан. Өзүмдүн гонорарымды алдым. Эшикке чыгып эле кетип барсам, "Эй, токто! Бери кел!" деп эле бирөө кыйкырып атат. Анан мынтип эле карадым, карап туруп эле, "Эй, бери кел деп атам" деп элечи. Келдим. Келип эле анан. "Ассалам алейкум байке, эмне болду?" десем. "Эй, сен деген Бакассың да, турабы?" деди. "Ооба, мен Бакасмын. Эмне болду байке? Мына колуңузду алып эле сүйлөсөңүз, эмне болуп кетти? Жакшыбы, тынч элеби?" десем. "Сен ырдабай койдуң. Сен ырдабай койдуң." Байке түшүнбөй калдым. "Жок, сен ырдаган жоксуң, деди. "Байке, мен ырдабаганда манас айттымбы?" дедим. "Ырдап чыкпын го, бир эме 2 ырдап айткан, 3 ырдап бердим го" десем. "Жок, сен ырдаган жоксуң. Мен деген тойдун ээси болом, билесиңби? Сен ырда, байке кантип ырдашым керек эле. Мен сени монтип туруп алганын кереги жок. Сен деген мага монтишиң керек болчу монтишиң керек болчу мага деген, жасашың керек болчу" деди да. Байке, жок, сен алдаба. Сен үстүртөн эле ырдап кеттиң" деп элечи.
калп экени билинип калды да. Меникичи. Калп мындай низ душой болгону билинип калды. Байке, хорошо, макул. Нааразысызбы десем, ооба, мен сени ошол үчүн чакыргам, мен сени атайын. Мени эки жакка кетип калбай отуруп көрүп аттым мен сени. Ырдадың, бирок сен жанагантип койдуң бирок. Байке, макул, кечирип коюңуз. Тойдун башы болуп ушундай болуп калды эми. Мен сени аябай барктайм бирок. Сен артист деп, профессионал артист деп мен сени чакыргам дедим. Дегенден уже мага жүрөгүм бир башкача болуп кетти. Кадан ал мына байке. Акчаңыз нааразы болуп атсаңыз бербей элеңиз, мен да ыраазымын сизге десем. Мынтип калып калды магачы. Карап калып калды да. Мен байке, мен шашып атам, тоюм бар деди. Кеттим. Жигит, токточу деди. Канчага сүйлөштүң? Мынчага деп. Мен гонорарым деп чөнтөгүнөн. Тиги ошонун үстүнө 5000 сом берип туруп. Бирок ырдабай койдуң деди. Байке, ал өрүзөм кереги жок мага. Эмне кылам мен муну? Сиз нааразы жок. Ыраазымын. Ал мен сенин өнөрүңдү баалайм. Бирок анан ошондон билип калдым да депчи. Серьезный той. Чакыргандар баары билишет болуш керек эле. Тойго чакыргандар. Бакас тойго барганда сөзсүз түрдө эл аралап бийлегени, белектерди таратканы, ортого чыгып мындай бир шаңга бөлөгөнү бул өзгөчө, чындыгында өзгөчө. Аны баягы чакыргандар, көргөндөр билет. Ким көргөн болсо, кимдин тоюнда барып мисалы жакшылыгында кызмат кылган болсо, комментарийге жазып койсоңуз болот, сиздин тоюңузда кандай кызмат кылды эле. Же азыркыдай туруп ырдап кетип калды беле. Мен өзүм аябай суктанам. Жеке өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан айтайынчы, биринчи чыгармачылыгында жеңе чыкканда, мисалы тыпылдан тың жеңе чыкканда, вау! Көпчүлүгү бул кийим тигиндей мындай десе, менин көз карашымда, вау, ушул нерсе керек болчу деген көз караш болгон да. Анан баягы чыгармачылык чөйрөдө жүргөндөр айтып коет го, бул кетти. Буюрса жакшы кирип кетти шоу бизнеске деген сыяктуучу. Менде ошондой мындай ой болгон да. Азыркы күнгө чейин ал оюм өзгөргөн жок. Сонун келе атасың. Жакшы ырдап келе атасың. Ошонун артынан концертиңди бердиң. Мындай бир гана суктанам да. Рахмат байке. Мен мындай экен да. Сен момча өнөр жолундачы, чыгармачылыктачы акчаны момтуп тырышып салбай, чыгармачылыктан аяп өзүңдөн аясаңчы, өнүгүп өсүү болбойт экен да. Сен канчалык, мисалы үчүн студияда эле Кудайыбыз көрүп турат го. Сен ошо чыгармачылыктан таап атабыз да баарыбыз эле мисалы үчүн. Анан ошол жолго канчалык акчаны салсаң, ошол эле кийимдерине, ырдын сапатына, клиптериңе мисалы үчүнчү салсаң, ошончолук берет экен да. Сен канчалык битирип, анан мынча болуп кетеби, анан тигинче болуп кетеби деп майдачыл болуп эсептешсеңчи, кечирип коем да. Жок да. Бирок канчалык салсаң, мисалы үчүн өнөр жолунда курбанчылык кыласың да, убактыңды, мисалы үчүн ден соолугуңду, акчаңды аябай чоң берет да. Мына жаңы чыгып, тың жеңени жазып, мына күлөчтөрдү кийип алып, акча эмес, мен ушул баягы маданият жаатында жүрөбүз да. Баягы ушул өнөрүмдү, маданияттын мыкты жоокери болуп, ушул өнөрүмдү, ушул өзгөчө стилди, ушул өзгөчө жаңы ачылышты мындай элге жеткирейин деген ой болгон да. Мындай ушундай кылса деле болот дегендей кылыпчы, анан бара анан үйлөнгөндөн кийин анан кой акча табайын эми деп баштайт экенсиң. Ага чейин мисалы үчүн канча тойлорго барып бекер ырдадым, мисалы үчүнчү. Кудайга шүгүр, азыр деле ырдаган учурлар болот эми, бирок баягы кур аякка бата жүрбөйт дейт го. Анан ошентип башында көп эле жерге, мисалы үчүн Эркин Эгембер дейчи, Тамадада болуп калчу да ал кишичи. Туугандардын тою болобу, каяка тою болобу, бардык жерге алып барып ырдатчы да. Ырда, чык, ырда депчи. Мени ошол кишиге аябай ыраазымын. Аябай чоң нерселерди үйрөттү да. Көп нерселерди үйрөттү. Азыркы учурдагы Бакасты баягы таанып атышпайбы? Бир аз жана өзүң айткандай эле, чакан аудитория мындай таанып аткан болсо, бул бир аз токтолуп калган кезде көрүп атышат, Азырбы? Бул бир аз өзүң карманып калгандагы, студент кездеги Бакас таптакыр башка, Бир аз эми дегендер мындай кирби? Братишка дегендер, көрүп калдык Бакасты ошол кезде. Жөн баягы ушундай экен да, баягы жашоо, турмуш дегенчи. Баягы
барып көрө көсөм болот, сүйлөй чечем болот дейт го. Барып өзүңдүн баягы жаш курагыңа жараша акылың болот дегендейчи. Азыр Кудайга шүгүр эми. Мен сенин жатаканада жашап жүрүп, ооруганыңды сурагым келип атпы азыр. Эмне болуп оорудуң эле? Бир кыйналган учуруңда. Ал жөнүндө айта турган болсок, мен Бир сыноо болгон бул дагы? бир сыноо болгон. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин дагы сыноо болду. Мени Алла Таала ушундай эме жагынан жараткан экен да. Мындай өзүмө ден соолук жагынан, анан ушул жагынан мага сыноо келди да. Кээ бирөөнө баягы ар ким ар кандай сыноо келет го, материальный жагынан келет, мисалы үчүн. Кээ бирөөнө эми айта албайм, мен ар бир адамдын өзүнүн ыйманына жараша. Мен мисалы үчүн биздин тукумда неме бар да, кыргызчылык бар да. Кыргызчылык бар. Атам жакта дагы, апам жакта дагы мисалы үчүнчү. Анан чоң атам, чоң энем жак, тайата тайэнем жакта баардыгы мындай кыргызчылык бар да. Анан ошол мен экинчи курс окуп жүргөндө мындай бир башкача нерселер болуп баштады да. Мындай көзгө мындай бир мындай чоң апак болгон бир аксакал көрүнүп ушинтип, анан мен шок болдум да. Шок болдум, эмне болом депчи. Кээ бирөө айтты, мисалы үчүн жин кирип кеткен, анан буга деген жин кирип кеткен, жини бар депчи. Жок, меники деген мындай башкача эме болду да. Мисалы үчүн ошондон кийин мен азыр мисалы үчүн жаман жолдорго барбайм, арак ичпейм, тамеки тартпайм, мисалы үчүнчү. Ага чейин деле намаз окуучумун, азыр намазым убагында окулат. Бир нерселерди сезем, мисалы үчүнчү. Өзүмө зыян келе турчу нерселерди сезем. Мисалы үчүн балдарды, кичинекей балдарды аябай катуу жакшы көрүп калсам, көзүмө өтүп, ооруп, мен мисалы үчүн өзүмдүн балам делечи. Ушундай неме бар да, анан мисалы үчүн ошон үчүн ошондой нерсе болгон, анан барып уже көнүшүп кеттим да. Барып мисалы үчүн азыр кээде балдарыма же болбосо өзүмдүнчү дем салам, бат эле жакшы болуп кетишет, неме болупчу. Мындай эми састымалап калганда. Ошол байке, ошондой эле болду. Бирок ошол учур мындай коркунучтуу болуп болуш керек, аябай эле негизичи байке. Мен мына бир нерсени айтып берейинби, мындай. Кээ бирөө ишенбейт да. Бирокчу башкача да ааламдар бар экен да. Көзгө адамдын көзүнө көрүнбөйт негизичи. Мисалы үчүн эми дин жолунда жүргөндөр жакшы билет да. Кээ бир адамдар билет, мисалы үчүн жин ааламы деп коет, мисалы үчүнчү. Меники деген баягы черный анан белый дейт го. Меники белый болду да. Кудайга шүгүр. Жаман жолго алып барган жок, кол салуулар болгон жок, мисалы үчүнчү. Мен ошо монтип өзүмдү аябай ошол нерсе болгондон кийин мен аябай неме башкача болдум да. Жапжаш туруп, эми ар кимдин башына салсам, мисалы, ошол учурда ар ким ар кандай көтөрөт болуш керек да. Сыноону салгандачы. Анан мен сени билген үчүн, мен сени баягы көрүп жүргөн үчүн, таанып жүргөн үчүн, жаңы шаарга келип, студент болуп, мектепти бүтүп келип, ошол кезден бери, мисалы, сен чыгармачылыгыңды көрүп келген киши катары, мында мен сага суктанам да. Сен жакшы көтөрөсүң депчи. Сен сабырдуу экенсиң. Сен ошол нерсеге алдырып жүргөн жоксуң. Алдыргандар деле толтурат. Ой, тигиндей болду, меники ушул экен деп анан өзүн алдырып, өзүн мындай үчүнчү кеткендер жок. Мен анткен жокмун. Мен тиги жоголуп кетип, мен мисалы үчүн бирин билсем, бирин билбейм да. Ошол күндөрдүчү. Бирин билсем, бирин билбейм, мисалы үчүн. Азыр Кудайга шүгүр, анан жакшы болуп неметип калганда, анан экинчи жолу ошол. Менин 2 балам бар да. Улусу 4кө чыгайындап калды. Экинчиси кыз да. Кызым бар. Ошол кызыма келди да сыноочу. Эмне сыноо? Кызым, экинчи кызым ооруп калды. Ушундай чоң сыноо менен төрөлдү да ал дагы. 2 жолу операция кылдырдым. Боюнда бар кезинде баланын башына суу толуп кетип, гидроцефалия деген ушундай диагноз менен неме кылды. Азыр Кудайга шүгүр 2 жыл болду ужечи. Баланын башына шунт койду. Бул нерсени көп нерсени мен айта бербейм, сурап калдыңыз.
айтышым керек да. Анан кече жакын эле билдик, жарым жылдай эки көзү жабыркап, эки көзү көрбөй калыптыр да, кызымдынчы. Бул мен ыраазымын кандай болгондо дагычы. Ыраазымын, Кудайга миң мертебе шүгүр. Мен эч кандай бул тагдырга өмүр го. Ошол байке, анан ошону алып турушуп, ошол менен дарыласа болобу? көп жерге бардык, тияка апардык, бияка апардык. Биздеги дарыгерлер колунан келгенин кылышты. Анан баардыгы бир Кудайдан да. Баардыгы бир Кудайдан. Алланын айтканы, Алланын буйруганы болот да. Бирок мен нааразы эмесмин, бирок көп ушундай бизге ушундай катуу келди. Ошолсуночу. Атам деген башка, ботом деген башка экен да. Атам дедирсе да эч кимди ботом дедирбесин. Анан келинчегим аябай кыйын болду. Дайыма жанында. Азыр мисалы үчүн ошол кызым менен үйдө. Дайыма көзөмөлдө. Дайыма көзөмөлдө да. Бул деген Кудайдын эрке пендеси да. Анан бирок ошол кызым келгенден кийин, ушундай сыноо келгенден кийин биз чыдап койдук, көтөрүп койдук. Урушуп, талашып кетпей, ар кандай болду да, адам баласычы мындай өзүнүн башына келбегенден көп нерсе түшүнө бербейт экен. Кээ бирөө туруп тияка берип сал, анан мынтип депчи, астагфирулла. Кантесиң өзүңдүн балаңды ошондой нерсе болду. Анан бага албайсың, буга деген постельный депчи. Постоянно караганга бирөө керек деп. Мен айтпашым керек эле, бирок артисттин бир көзү күлүп турганы мененчи бир көзү ыйлап турат да. Баягы Элмирбек Иманалиевич сонун айткан да. Меникинде ачкарын сенде деле ток эмес, меникинде бар көргөй сенде деле жок эмес депчи. Анан андай ар бир адамдын өзүнүн көйгөйү бар да, бул жашоодочу. Байдын байдай, жакырдын жакырдай. Бирок ошол нерседе адам сынып калбаш үчүн, ошондой учурда жоголуп кетпеш үчүн адамды ыйман кармап турат экен да. Мисалы үчүн мен эгерде ыйманым болбогондо, намазым болбогондо, жанагындай буга чейинки айтып өткөндөй касиеттүү нерселерди көрбөгөндөчү, мүмкүн мен сынып кетмекмин, жок болуп кетмекмин менчи. Анан бизге катуу эле болду, бирок депрессияга кирип, анан ошол 2 жыл болуп калды дебейинби? Ырлар чыкпай калды, клиптер тартылбай калды, мисалы үчүнчү. Бирок ошого баш бербей, моюн сунбай, жоготпой, бирок элдин кызматында жүрдүк, Кудайга шүгүр. Дагы бир ушуга окшош тагдырды мындай кыскача айтып кетейинби? Бул сыноо да ар кимдин башына салып коюшу мүмкүн, туурабы? Эч ким билбейт эмне болорунчу. Анан ал ырчы айым дагы тойлордо ырдайт да. Тойлорго чыгып калат, ырдайт, таанымал киши. Бирок үйүндө баягы төшөктө жаткан баласы бар да. Ал ырчынын жашоо образы дагы сеники сыяктуу эле жаркылдап, күлүп, жайнап ушинтип анан. Бирок үйгө жана бүттү да. Той бүттү, кызматын кылды, алчысын алды. Бирок үйүнө кетип бараткандагы нерсесин айтып бергенде, мен аябай мындай жон терим менен сезе албайсың да, бирок баары бир мындай жаман болот экенсиң да жан дүйнөңдөчү. Бул деген Кудайдын суноо, муну биздекилер мисалы үчүн кээ бир адамдар кабыл албайт да. Эмнеге мындай болуп калды? Анан эмнеге мындай? Эмне кылдым? Мен күнөөлүүмүн, сен күнөөлүүсүң деген нерселер ортодо, аял эркектин ортосунда конфликттер чыгышы мүмкүн кээ бирлеринде. Бул болгон кабыл алыш керек да. Адам баласы кабыл алыш керек. Ушундай болду, тагдырга жазган. Алла шүгүр өзүңө. Кудай, мен сага миң мертебе ыраазымын. Мен ошол учурдагы мисалы үчүн ошол мен чөгүп турганда мага эмне жардам берди? Ушул биздин аалымдарыбыз, Максат ажы устаз, Эрмек устаз, Тынай уулу, Чубак ажы, ушул кишилерге дагы көптөгөн аалымдар, мен аябай ыраазымын да. Ушул кишилер чыныгы мотивацияны, анан эмени да берет экен да, мындай. Сынып калбай турган, чөгүп кетпей турган, ошолордун баяндарын, дааваттарын көбүндө угам, анан ошолор мен мындай чыйралтты десем болот да. Ошолордун сөздөрүнөн мен таасирлендим да. Анан ачын ушуну анан уже туюп кой. Бүгүн бар, эртең жок дүйнө бул дүйнөчү. Анан
ушу кенеден чоң эле сыноо эми, бирок мен баягы чөгүп кетпей, сынып кетпей неме болуп баягы кабыл алышыбыз керек депчи. Эми атабыз да, ата энебиз мисалы үчүн баарыбыздычы. Баягы мен адамдарга ыйлап барган жокмун да. Бир эле кээ бирде баягы мен азырчы мындай жанагы чыгып калат го мынча сомго ташман мындаймын депчи, ошолорду көрсөм ыйлайм да. Азыркы таптачы. Өзүмө жаш келип жаман болом мен. Жанагы кыйналып акча сурап атышат го, менин балам мынтип атат, тигинтип атат. Ошол ата энелердин билем да кандай акыбалда экенинчи. Буяктачы Алла буйрбасачы миллиарддаган акчаң менен дагы эчтеке кыла албайсың. Эгер Алла кааламайынчачы. Миллиарддаган акчаң менен эгер Алла эгерде мына Кудайга шүгүр тааныштарым деле бар. Кудайга шүгүр урук тууган деле бар. Ошолордон деле акча чогултуп, акча сурап, мисалы үчүн эл бар, журт бар. Эгер акчанын жардамы тие турган болгондочу, акча чече турган болгондо бир маселе. Мен анда мынчалык кайгырбай эле барып эле кылчысын кылдырып, Уялбай, тартынбай эле кылдырып, сурачысын сурап эле ушул акча менен маселени чечмекмин, бирок буякта акча маселе эмес да. Буякта деген буякта бир эле ошол Кудайдын кудурети да. Эгер Алла кааласа бол десе болот, болбо десе болбойт экен да. Ошон үчүн биз акча мененчи көп нерсени азыр мындай акча менен мамиле кылып болот да. Акча менен чегерип, акча чечет депчи. Акча чече албай турган да маселелер бар экен да. Адам чече албай турган, керек болсо ханың чече албай турган маселелер бар да бул жактачы. Азыр ошо Кудайдан дуа кылып, Кудайга шүгүр азыр чоңоюп калды. Алтынбай, ден соолук, ден соолук сага күч кубат. Ооба, эми алдыда эмне болорун бир Кудай билет. Балким эртең өлүп кетиши мүмкүн, балким бир сууну басып кетиши мүмкүн. Ал бир Кудайдын, бул адамдын өзүнүн ниетинен да. Ниетинен, өзүнүн амалына жараша акыбалдайт го. Анан ошол анан баягы чыгармачыл адамдын ушундай жеке жашоосунда тынч болбосочу, стабилдүүлүк болбосочу, чыгармачылык өлүп калат экен да. Чыкпай калат экен. Көңүлүң жок болуп калат экен. Бирок мен жана айтып өтпөдүңүзбү, тойго барып жаркылдап, ырдап депчи. Мен ошол учурда дагы мен чөккөн жокмун да. Элдин алдына чыкканда. Бакасты ойнош керек. Кандай байкасты деп, "Деңе" дегенчи. Ал эл да Эсептешпейт да. эсептешпейт да. Туурабы? Сен сахнага чыктыңбы, өзүңдүн кандай учур болуп атса дагы жеке жашооңдо сен аны сахнада ошон үчүн айтып образ депчи. Ал уже башка кейип да. Башка бирөөнүн кээсиң. Ал жерде жеке жашооң аралашпайт, мисалы үчүнчү. Кандай учур болбосун да чыгып ойношуң керек. Эмнени требует этип атат, талап кылып эл. Ошол нерсени көрсөтүп беришиң керек. Бул нерсени мисалы үчүн биринчи сиздин каналыңызга айтып атам мен азырчы. Анан буга чейин эч бир жерге айткан эмесмин, эч кимге билгизген эмесмин, мисалы үчүнчү. Эми баягы тарт чөйрө билчү. Бирок Кудайга шүгүр мен наалыбайм. Мен ыраазымын. Мен тагдырыма ыраазымын. Мен ушул сыноо келгенине, балама келгенине, буга чейин өзүмө келип кеткен баарына ыраазымын. Нааразы эмесмин. Эч кимди күнөөлөбөйм. Эч кимден, бир Алладан башка эч кимден үмүт кылбайм. Баардыгы ошол нерсе байке. Анан ушул мен дагы бир ушу ойлондурган нерсечи мына. Ушундай балдар төрөлөт, мисалы үчүнчү, бул эми Алланын мээрими да. Мээримдүүлүгү менен буларга жаралат. Сыноосу менен жаралат. Жашоо ушул го, жашоо сыноо го. Анан ушул ажырашып кетип, кээ бир эркектер ушул аялдарын таштап кетип, мисалы үчүнчү, алып барып жанагындай балдар үйүнө же болбосо жанагындай инвалидтердин үйүнө таштап кеткен мени аябай өкүндүрөт да. Ушул туурасында бир жакшы бир нерсе Кудай берсе быйыл тарткым келип, ушул жөнүндө ырдагым келип жүрөт да. Бала деген кандай болсо дагы бала деген бакыт да. Анан ошол
ден соолугун берсин, ооба. Алтын. Мындай жогорудан бери бир канча жолу айттым, мен тааныйм. Мен бул кишини илгертен бери билем депчи. Анан азыр дагы бакасы өзүң айткандай тар чүйрө билчү депчи. Эми аябай мындай бири бирибиз менен үй бүлөбүз менен моундай катышпасак дагы мен сени билем. Мен сенин ким экениңди билем, үй бүлөңдү билем. Анан бир эле улуулардан биз түздөлөбүз, биз улуулардан сабак алабыз, биз улуулардан деген нерседе тура эмес экен да. Кээ бир учурда сен иниңди карап да түздөлүп калышың мүмкүн экенсиң да. Сен кээ бир учурда досуң карап туруп деле мисалы түздөлүп калышың мүмкүн. Анткени андагы сапат сенде жок, андагы кайраттуулук сенде жок. Ар кандай учур бөксөрүп турган жериңде керек болсо иниңден да толтурганга мүмкүнчүлүк бар экен. Мен карап көрүп, мен ошол кайраттуулук, сабырдуулук, баягы ошо чөгүп кетпегендик, жоголуп кетпегендикти мен сенден көрүп, мен ичинде вау дегем да. Мында көп нерсе бар экен. Алтын, Адам тарбиялабайт да, адамды жашоо тарбиялайт да. Адамды жашоо тарбиялайт. Ошон үчүн байкап сүйлөп, байкап мамиле кылып, байкап кадам ташташ керек экен да. Байкап жүрүш керек экен да, негизи элечи. Көзүңдү ач дейт го кыргызда. Көзүңдү ач дейт. Ошон үчүн бул нерсе баягы Кудайдын мага келген ушул тарабынан, бул жалган да мага, ушул тарабынан, мага дагы келинчегиме дагы ушул тарабынан келиптир. Эмне кыласың, эмне башка аргаң барбы? Көтөрөсүң да. Анан чөгүп, анан депрессия болуп, анан стресс болуп, анан ичип кетип, анан чегип кетип, анан сен кет, анан сен тияк болбойт ал нерсе. Көтөрүш керек да, байке мен башыман өткөн да бул нерсечи. Көп адамга каалабайм бул нерсе. Жаман. Кээ бирөөнө баягы ар ким ар кандай да ыйманына жараша сыноо керек да. Ама мени кармап калган эмне болду? Мени сындырбай кармап калган бул албетте эле биринчиден Алланын жардамы болду, экинчиден намазым бар, альхамдулилля. Үчүнчүдөн ошондой жанагы биздин аалымдарыбыздын кеңеши, Алла Тааланын Куранда айткан аяттары, сөздөрү, пайгамбарыбыздын айткан хадистери. Мындай аалымдарыбыз айтат да, көзү көрбөгөн адам дейт, биринчи пейишти көрөт, анан пайгамбарын көрөт деп атат да. Карабайсызбы? Анан ошол нерсе мотивация берет деп элестетсеңиз, мисалы үчүн бул жалганды көрбөй эле, мисалы үчүн азырчы мени көрбөй эле, тааныбайт, билбейт, бирок тияка барганда сөзсүз көрөт. Тиякты көрөт да. Мен үмүт үзбөйм. Баары жакшы болот. Кудайга шүгүр. Бир эле ажал келип калбаса эле, Кудайга шүгүр. Мен баардык нерсеме шүгүр айтам. Тартым бергенден шифасын кошо берет дейт. Конечно, буюрса ал күндө алыс эместир, Ооба. Эми биз билбейбиз да эмне болуп кетет. Ошол. Туурабы? Биз билбейбиз, себебин кылдык. Эми ал жак алла да. Алла Таала өзү айтат го, сурагыла мен берем депчи. Биз сурай албай атабыз да. Чын жүрөктөн сурай албай атабыз. Анан мен Кудайга шүгүр, ар бир намазымда ушул эң эле тиленгенимче ден соолук ошо кызыма 6 саны аман болуп, эч кимге муктаж кылба деп атам да. Алла, эч кимге муктаж кыла көрбө депчи. Муктаж кылбасын, эч бир адамдын баласы оорубасын, эч бир адам кайгы чекпесин. Чөгүп кетип аткандар болсо көтөрүлгүлө, чөкпөгүлө, маанайыңарды түшүрбөгүлө. Жашоо бир эле келет. Бир келген жашоодо миң кызык кылып өтүрүш керек. Бар болчу. Анан чөгүп эле, анан мынтип эле тигин жардам бербейт ал. Биринчиден ден соолугуң кетет, өзүңдүкү дагы. Ооба. Экинчиден убактың өлөт. Кайгырып эле, мынтип эле үңүрөй элечи. Зачем ал? Жаша жаркырата. Ооба. Элмирбек Иманалиев агайыбыз айткандай, бир келген жашоону жаркырата жашагылачы дейт го. Ошондой кабыл алып коюш керек. Мага келди, болду. Эмне кылыш керек? Дарылатыш керекпи? Эмне кылыш керек? Иштеш керекпи? Деп эле мынтип эле мындай үстүртөн анан ошол жака кирип кетпеш керек. 2025 буюрса башталды. Бул жылга пландар эмне болот? Чыгармачыл жаатындабы? Баягыдай эле да, чыгармачыл адам эмне чыгарат, жаратат, тартуулайт. Ошол эле жаңы ыр, жаңы клип дегендей. Ошонун үстүндө эле иштейбиз.
стилдер biraz өзгөрүшү мүмкүн. Ырдын стиличи. Ырдын. Клиптердин стилдери biraz өзгөрүшү мүмкүн. Бирок мен жалгыз иштебейм. Режиссерім бар, ұстатым бар. Режиссер устат экөө тең бир да? Ооба да өзүмдүн Эркин Эгембердиев устатым. Балыкчылык деген Тиги ар бир мен чыгармаларыма, клиптериме ошол киши режиссер болот. Анан ошол быйыл өзүмдүн да бир жакшы бир ойлорум бар. Ниетим бар мындай. Кандай десем, мындай оор, салмактуу бир чыгармалар менен иштейм деймчи. Мындай. Эми артистте чыгармачылыкта негизи эле чыгармачылык чек жок да. Кете бересиң. Ойкутуп, кайкытып, тиянан кирип, биянан кирейин деген ойлор бар. Театрга иштейм деген ой жокпу? Ачам деген оюм бар, бирок. Охо. Бирок өзүмдүн бир чакан театр ачсамбы деген оюм бар. Ал эмне театр болушу мүмкүн? Ал кандай жанрдагы, мисалы? Сатира жанры. Сатира? Комедия жанрында сатирический бир театр кылсакпы деген. Ушундай ойлор келип атат. Балдардан топтоп, эл кыдырып. Илгеркидей гастролдоп. Ошондой гастролдоп. Канчалык актуалдуу деп ойлойсуң ушул нерсе? Мисалы үчүнчү, негизичи биздин азыркы эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер, булар деген мээнетти кылышты да. Канча талаада жүрдү, мисалы үчүнчү, талаа түстө жүрдү. Эл кыдырды, эл менен мындай. Азыр эл менен прямой контакт болбой атпайбы? Эл менен прямой контакт болду. Ачка токту көрүштүк. Ошол негизинен, ошол курбанчылыктын негизинен ушундай даражага жетип, кыргыздардын мындайча айтканда алып залкарлары болуп турат азырчы. Ошол негизин ачыгын айтканда азыр биз жаштар барбыз го. Мээнет кыла албай атабыз да. Ооба. Моюн алыш керек. Көп мүмкүнчүлүк жалпыбыз. Ооба, мына жеңил желпи нерсеге эле ыктап эле, мынтип элечи. Ушинтип калбадыкпы? Анан ошол менин дагы бир оюм бар. Эл келсе деле 10 киши келеби, 20 киши келеби, менин чыгармачылыгымды сыйлап келет да. Мен көрөйүн, ушу эмне болгон экен деп келет да. Ошолор менен барып, жанды жүзүнө жүз көрүшүп, отуруп, сүйлөшүп, кандайсың анан депчи. Өзүмдүн өнөрүмдү көрсөтүп, тааныбагандар болсо мен ушундай 2 дипломдуу депчи. Профессионал артистмин. Ушундаймын депчи. Мына менин өнөрүм ушул деп. Анан эчтеке мээнет кылбай туруп эле бербейби? Бербейби дебечи, мындай кичине мээнет кылайын деген оюм болуп атат быйыл. Жакшы мындай эл кыдырып, жер кыдырып. Буюрса. Кудай буюрса. Ага да көп бололу, Ооба, Кудай буюрса. Ошондо бир мөмөлүк айт, мөмөлүк эл. Могул айтканың, өзүң айтканың жакшы болду деп. Ал эсиңде жокпу билбейм. Байке мен көрмандарым дегенче монча балалар экенде деген айтканда чын эле да. Азыр алар менин оюмча бир 8-класс, 9-класс болуп калыш керек да. Билмейм. Кичинекей балдар болушта жаңы чыккан учурда көбүнчө. Ак-чүч деген ырым чыкты. Тамашалуу анан жаштык деген ырым. Айна самоюңга тойбой. Анан ал балдар деле чоңойду болуш керек, билбейм. Эки тараптуу нерсе чагылдырылды го дейм да бүгүн, мисалы маектечи. Ошол эле жеке Бакастын чыгармачылыгындачы. Бардык нерсенин эки тарабы бар да. Бүт бардык нерсени бир жактуу карайбыз көбүнчө. Бир жактуу карап эле ошону сындап эле, ошону монтип эле жакшысын жакшы деп анан кичине бир нерсе болсо чалына калса, аны тепкилеп аны монтип калса, бирок эки жагын тең карап көргөндө бул таптакыр башка нерсе да. Бүгүн мисалы Бакастын канчалык ушундай энергия менен, сонун бир харизма менен, керемет ырлары менен мисалы силерге ырдап жүргөн болсо, жан дүйнөсүндөгү Бакас ким экенин мисалы мен дагы бир аз көрдүм, бүгүн дагы тааныдым. Ийгилик. Рахмат бай. Бир гана ийгилик. Рахмат. Не дейсиң көрүүчүлөргө? Көрүп аткан көрөрмандарга жалпыңыздар
жакшы ой пикир калтырып, ушул Эмир байкемдин каналына катталып сизге тиешелүү да. Рахмат. Анан көрүп аткан көрөрмандар, баарыңарга аябай ыраазымын. Силерде болсун, өлкөбүз тынч болсун, өнүгөлү, өсөлү, ден соолугубуз чың болсун. Силерде болсун, анан силерде болсо бизде болот. Ийгилик. Рахмат байке, силерге да ийгилик. Ооба. Жакшы нерселерди чыгарып атасыз, көрүп атам. Дайыма эле ушул кылып аткан ишиңизден береке табыңыз. Рахмат. Ошол байке. Ден соолугуңуз чың болсун. Атайын балыкчыда жүргөн жеринен баягы эс алып жүргөн жеринден каникулда чакырып алдык. Келип берген аябай чоң рахмат. Ыраазыбыз. Макул. Тойго чакыргыла. Тойдо эң сонун кызмат кылып берет. Бул сага тиешелүү көрдүм. Сен катталып дедің. А мен сен баарыңыздарга чоң рахмат. Биз менен бүгүнкү маекте бирге болгонуңуздарга. Кийинкилерден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Ийгилик болуңуз. Рахмат.